إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Мына Кудайым буйрса Кыргызстанга баягы өткөн убакытка салыштырмалуу туруктуулук пайда болуп, өлкө башчыбызды тандап алып, мына президент дагы толук кандуу бийликке ээ болуп, жакында ишине киришет. Аллах субхана таала эл журтка тынчтык берсин, мамлекетке туруктуулук берсин. Ар кандай бөөдө кырсыктан жалпы мусулмандарды жана ошондой эле Кыргызстандын ичиндеги мусулмандар Аллах субхана таала сактап, азыркы дүйнөдө жайылып аткан оорудан, ушул вирустан баарыбызды арылтса экен. Анан бул сөздү эмнен айткым келди? Мына эми буга чейин жаман жакшы айтышып, жашы кары дебей, аял эркеги дебей, соц тармактарда башка жерлерде ушул президенттик шайлоого байланыштуу ар кандай сөздөрдү айтышып, талашып тартышып атып, альхамдулилля президент да шайланып калды. Аллах субхана таала президентибизди берекелүү, мусулмандарга пайдалуу, мамлекетке пайдалуу башчылардан кылсын. Эми адам баласы өзүнүн эрки менен ошентип тандап шайлап алгандан кийин бул өлкө башчыга кандай мамиле кылышыбыз керек? Ушул жөнүндө кыскача айтып кетейин дедим. Эми мына элдин баары көпчүлүгү азыркы шайланган президентти коштоп, колдошуп, көпчүлүктүн добушуна ээ болуп шайланды. Элдин көпчүлүгү колдоп берди. Эң негизги маселе бул жерде баягы эми шайлап койдум, бүттү ушу менен деген маселе эмес. Бул жерде ошо эми шайлап алгандан кийин элдер ошол башчыга кандай жардам берип, кандай мамиле кылышат. Мына ошондо эң негизгиси. Ушул окуялардан кийин адамдар ошо шайлап алган, өздөрү шайлаган башчыга баш ийишип, жакшылык иштерде жардам берип, мындан ары алып кетеби же дагы эле мурункудай бир эски жаман адаттарга азгырышып, ар кимдин сөзүнө кирип кетип, соц тармактардан же башка жерлерден, газет, журналдардан жамандап, жардам бербестен айыптарын чукушабы? Мына ушул негизги маселе. Ошондуктан ар бир мусулман ушундай маселени билиш керек. Азыркы заманда бизде демократия деп эле, сөз эркиндиги деп эле ар кимиси өзүнүн оюн айтып эле жалган маалымат таратып, ушу бийлик башындагы аткан менелерди жамандаган, ушактаган нерсе бир өнөкөткө айланып калды. Ким катуу сүйлөп, ким жамандап койсо эле элдер ошол адамдарды баатыры, кыйыны, бул демократ эч кимден коркпойт, кыйын сүйлөп атат деп ойлошот. Мунун баары тең туура эмес. Мусулман башчысы өзүбүздүн катарыбыздан чыккан эле кадимкидей эле карапайым адам. Анын жакшы жактары болот, жаман жактары болот, кемчилиги болот, туура жагы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ар бир падышанын, башчынын кеңешчи, жакшы кеңешчилер, жаман кеңешчилер болот. Ошондуктан ошондой акыбалда ошол башчыларды жамандай бербестен, аларды ушактай бербестен, колунан келген адамдар ал менен иштешип, ошого жардам бериш керек. Карапайым адамдар болсо, күнүмдүк кылган ибадаттарында Аллах Таалага жалдырап, Аллах Таала ушул президентибизге ийгилик берөгөр, жакшылык иштерге себепчи болсун, Кыргызстандын ынтымактанганга себепчи болсун деп дуа кылып туруш керек. Жакшы эл баш болсун, бизге баягы тынчтыкты орнотууга себепчи болсун деп дуа кылып туруш керек. Мына ушинтип ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам көрсөтүш керек. Эгерде президенттин же жардамчыларынын же болсо бийлик башындагы адамдардын кемчиликтери болуп калган болсо, кимдин колуна келген болсо ошол адамдардын алдына барып айтыш керек кемчилигин. Ошол жака барып оңдош керек. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу. Кемчиликти аркасынан туруп ушактап айтпайт. Же жөн эле соц тармакка чыгара алып, бир канал ача калып эле ошол жерден жамандай бербейт. Эгерде кыйын, чын дитинен, чын жүрөгүнөн айткысы келип аткан адам болгон болсо, ошол жака барып, жакшы сөзүн айтып, кеп кеңешин берип кетиш керек. Жазуу түрүндөбү же кара сөз түрүндөбү, кандай болбосун, айтып ошого жеткириш керек. Мына ошо чыныгы мусулмандын сыпаты. Аны аркадан туруп алып ушактай берген болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ушуну үйрөткөн жана ушуга үндөгөн. Ошондуктан адам баласы ушундай кылыш керек. Анан жалпы эл жанагындай айтылып аткан ушактарга, такталбаган маалыматтарга ишенбеш керек.
Эми таанымал белгилүү адам болгондон кийин анын аркасынан ар кандай сөздөр ушактар жүрө берет. Анан бирөө айтыптыр, дептир деген сөздөн алыс болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай нерселерден да тыйган. Бул адамдарга пайда бербейт, зыян гана алып келет. Ошондуктан биринчиден маалыматтарды так булактардан тактап, анан ошондон кийин такталгандан кийин эгер чын болсо ошону таратса болобу, айтса болобу, элге жайса болбойбу деп аныктап, билимдүүлөрдөн сурап, эгерде өлкө башчысына жана бийлик башчыларына тиешелүү болгон болсо, ошолордун кемчилик жөнүндө айтып аткан болсо, аларга жанагындай айтканда барып ошолорго насаат берип, же кат жөнөтүп, ошо менен чектелиш керек. Эгерде жете албаса, анда жүрөгү менен туура эмес иштерди кылбаса, жүрөгү менен жаман көрүп, Кудай Таалага дуа кылып, ошол иштерден, күнөө иштерден арылт деп тилек кылып коюш керек. Мына ошентип мусулман баласы өзүнүн динин жана мамлекеттин туруктуулугуна ушинтип салым кошуп жана сактай алат. Антпесе болбойт. Мына көптөгөн адамдар бар, бийлик үчүн, байлык үчүн ошо башчыларга жакындап, ошолорго калп эле жасалма мамиле жасашат. Мындай нерсе туура эмес. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари, Муслимде келген хадисте катуу айтат. 3 түрлүү адам бар дейт. Ошол 3 түрлүү адамга Аллах субхана таала кыяматта аларга назар салбайт, аларга сүйлөбөйт жана аларды тазалабайт, мындайча айткан күнөө иштеринен. Жана алар үчүн катуу азап бар деген. Алар кимдер дегенде биринчисин айтат. Ошол жанагы ашыкча суусу болуп туруп жанында, же талаада, же бир жерде кудук улоо же башка суусу болуп, анан ошо ашыкча суусун бир жолоочу, мусапыр, сууга муктаж болуп турган адамга бербей койгон адам дейт. Экинчиси өзүнүн башчысына баш ийгенде, өлкө башчысына баш ийгенде, ошо дүйнө үчүн баш ийген адам дейт. Эгерде ал башчы бир дүйнө кызыкчылыгын бир нерсени берген болсо, ошого ыраазы болуп, жумуштарын аткарып баш ийип берет. Эгер бербесе, андай кылбайт. Үчүнчүсү бул ошо соода кылганда асыр намазынан кийин элдерге алдап товар саткан адам дейт. Мен муну Алла Тааланын аты менен касам ичип айтамын, ушул нерсени мен мынча баага алгам, тигинче баага алгам деп жалган айтат. Ана сатып алып аткан адам ишенип, ана сатып алат дейт. Бирок ал жалган айтып атат дейт. Ал баага алган эмес дейт. Мына ушундай 3 түрдүү адамга Аллах субхана тааланын жанагындай катуу азабы болот. Аларды күнөө иштерден Алла Таала тазалабайт жана аларга Аллах субхана таала сүйлөбөйт. Көрүңүздөр, мына ушунун катарына жана өлкө башчысына дүйнө үчүн баш ийген адам да болот. Бийлик үчүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жөн эле баш ийем деп кошоматтанган адам жөнүндө айтып атат. Бул өтө коркунучтуу. Аллах субхана тааланын ушундай азабына кала турган адам. Мусулман баласы башчыга баш ийгенде эң биринчиден бул Аллах субхана тааланын буйругу. Мына Алла Таала буйруган үчүн мен ибадат катары баш ийип атам деген сезим болуш керек. Ошондой ниет болуш керек. Анткени Аллах субхана таала Куранда айтып атпайбы? О ыйман келтиргендер, Аллах субхана таалага баш ийгиле, жана анын элчисине баш ийгиле, жана өзүңөрдөн болгон башчыларга да болот. Мындайча айтканда баш ийгиле. Өзүбүздөн болгон башчы булар президент, өлкө башчы. Муну Алла Тааланын сөзү. Биз демек өлкө башчысына жакшы иштерде, күнөө эмес иштерде баш ийгенде, демек биз Алла Таалага баш ийип атабыз. Алла Тааланы урматтап, Алла Таала бизге айткандыгы үчүн баш ийип атабыз. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп хадистеринде айтып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эриш баш ийип атабыз. Ойлоп калбаш керек, өлкө башчысына баш ийсе эле биз кошоматтанып атабыз же башка нерсе кылып атабыз. Жок, бул Аллах субхана тааланын буйругу. Алла Тааланын буйругун аткарып баш ийип атабыз. Биз ошого сооп алабыз. Анан эң негизги шарты ошо жакшылык иштерде, күнөө иштерде эмес. Эгерде бир өлкө башчы же башка бир бийлик башчы бир күнөө ишке буйруган болсо, биз ал иште баш ийбейбиз. Бирок жакшы иштерде баш ийбиз. Күнөө ишке буйруп аткан болсо, ал күнөө ишин кылбастан таштап башка жакшы иштерине баш ийип, башчы деп санап жашай беребиз. Мына ошону жакшы билиш керек. Ар бир мусулман ошону билип, ушуга амал кылыш керек. Убадат ибн Самит деген сахаба ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен болгон окуяны айтып атат. Биз ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга убада берип, баягат бердик дейт. Эмне деп убада бердик деп атат? Ошол башчыларга баш ийүүгө убада бердик. Кандай иштерде? Ушу кыйынчылыкта дагы, жыргалчылыкта дагы деп атат. Бизге жаккан иштерде, жакпаган иштерде дагы деп атат. Жана ошо бийлик ээлерине каршы чыкпоого убада бердик. Качан гана ошо бийлик ээлеринен ачык айкын, эч бир шексиз бир кафырлык гана көргөндө гана ошондо гана каршы чыкканга буйрулук. Андан башка убакытта биз аларга каршы чыкпайбыз. Жанагындай жакшы иштерде, кыйынчылыкта, жыргалчылыкта дагы, бизге жаккан иштерде дагы, жакпаган иштерде дагы баш ийгенге
убадай берип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айттык деп ошо сахаба айтып атат. Көрдүңүздөрбү, мына сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушундай нерседе башчыларга баш ийүүдө убада берип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга үндөгөн. Бухариде келген Ибн Аббастын хадисинде айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким өзүнүн башчысынан жаман иш көргөн болсо, ошого сабыр кылсын дейт. Эгерде кимде ким мусулман жамаатынан бөлүнүп өлгөн болсо, ал жахилияттын өлүмү менен өлгөнгө барабар. Жахилият деген ошол исламга чейинки караңгы доорду айтат. Мына ошондогу өлгөн адамдын өлүмүнө барабар дейт, эгерде өлүп калган болсо. Көрүңүздөр, бул чоң күнөө дегенди билдирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы башчылар кемчилик кетирсе, ушактагыла, жамандагыла каршы чыккыла деген жок, сабыр кылгыла деп атат. Башка хадисте келет, ошо Бухарилде. Качанга чейин дегенде, кыямат күнү мени хаудка, менин жанагы булакка чейин, мага бериле турган суу булакка чейин барганга чейин сабыр кыла деген. Мындайча кыямат күнгө чейин деген. Ошондуктан мусулмандар ушундай нерселерди билип алышыбыз керек. Өлкө башыбызга мындай жардам берели. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Жөнөкөй карапайым адам болсок, ушун кылган ибадаттарыбызда, намаздарыбызда дуа кылганды унутпайлы. Жалпы мусулмандарга, ошонун ичинен Кыргызстандагы мусулмандарга, өлкө башчыларына, Кыргызстанда жашап аткан бардык мусулмандарга жакшылык тилеп Кудай Таалага жалдырайлы. Тынчтык орнотсун Алла Таала бизди кырсыктан, бөлүнүп жарылуудан, согуштан, уруш талашуудан сакта деп, мамлекетибизге ислам динин бекем орнот деп ушундай дуаларды кылалы. Анан көрүнгөндүн ушагына, баягынтип элдерди тукурган сөздөрүнө ишене бербейли. Ушундай нерселерге өзүбүз амал кылып, бир туугандарыбызга, жакындарыбызга, досторубузга жеткирели, айталы. Эми качанга чейин эле улам президент келген болсо, ошону жамандап, ушактап жүрө беребиз. Муну менен адам баласы өнүкпөйт. Мунун баарын башыбыздан өткөрдүк, тажрыйба жүзүндө көрдүк. Аларды жамандаган менен, ушактаган менен эч бир пайда чыкпайт. Чыныгы чынчыл адам, оңдойн деген адам жанагындай жолдор менен оңдойт. Барып маңдайын айтат, жакшылык кеңешин берет, жакшы жолго үндөйт, жакшы жактарын чыгарат, жаман айыптарын жашырып, өзүнө барып айтып оңдогонго аракет кылат. Ошентип мусулмандар ынтымактуу болгон болсо, өзү дагы ошол кылып аткан, ошондой иштерди кылып аткан адам өзү да оңолот, жалпы элдин оңолушуна себепчи болот, мусулмандардын башчысынын оңолушуна себепчи болот. Анан баарыбызга тең жакшылык келет. Ошондуктан баягы бир тилинен чаңы чыккан бир чечен адам чыга калып эле жамандап сүйлөп келип, ар кандай фактыларды көрсөтүп, ар кандай мынан бул далил, тиги далил деп көрсөтө берсе ишене бербеш керек. Ал ошондой кемчиликти, мисалы бирөөнүн өлкө башчынын кемчилигин ошентип көрсөтүп аткан күндө дагы биздин шариятыбыз андай жол менен оңдогула деп бизге буйруган эмес. Биз мамлекеттеги башчынын кемчилигин көрүп атсак дагы анын өзүн оңдой турган жолу бар. Жакшы сөз менен, даанышмандык менен, акылдуулук менен алдына барып, ошого айтып жеткирип, насаат кылып оңдойбуз. Анан ар ким эле өзүнүн кемчилик деп билген нерсесин айтып алып эле чыгып, балким ошол нерседен көпчүлүк кемчилик болбой, ката болбой калышы ыктымал. Же болбосо саясаттагы, бийлик башкаруудагы көз караштар болуп калышы ыктымал. Анан бирөө айтып койсо эле ошонун баары такай эле туура боло бербейт. Ошонун баарын биз жакшылап, ойлонуп анан иш кылышыбыз керек. Эң негизгиси Кудай Тааладан коркушубуз керек. Алла Тааланын алдына барганда бизге Алла Таала кандай жаза берет, ушуга мусулман башчысына баш ийбей коюп, ошону ушактап жамандаганыбыз үчүн кандай жаза алып калам. Мына пайгамбарыбыз айткан экен, Алла Таала баш ий деген экен деп, ошол сезим болуш керек ар бир мусулманда. Кудай Тааланын алдына барганда коркушубуз керек. Баарыбыз тең барабыз. Карапайым адам дагы, президент дагы, ханы дагы баары тең барат. Ар ким өзүнүн кылган ишинен суралып, ошого жараша жооп берет. Мусулман башчысы, өлкө башчы, президенттер зулумдук кылып, туура эмес иш кылышкан болсо, алар дагы жооп берет Алла Таала. Алла Тааланын азабынан качып кутула албайт. Биз дагы жооп беребиз өзүбүздүн кылган иштерибизге жараша. Ошондуктан ар ким өзүнүн кылып аткан ишин карап, кантип Алла Тааланын алдында жооп берем, ушул ишим туурабы, туура эмеспи деп өзүнө эсеп касап кылыш керек. Ошондо гана биз туура жолдо жүргөн болобуз. Аллах субхана таала эли журтубузга тынччылык берсин. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад.